Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө быйыл 32 жыл. Эгемен мамлекеттин бул аралыктагы жетишкендиктерине жана кемчиликтерине ар кандай баа берилип келет. Деген менен 32 жыл мурдагы Кыргызстан менен өлкөнүн азыркы абалы салыштырмалуу өзгөргөнү коомчулукка жашыруун эмес. 32 жылда өлкөнүн тарыхын жаңырткан окуялар орун алып, социалдык, экономикалык багыттагы тармактарда жаңылануулар болду. Кезинде кемчиликтер жана кырсыктар болбой койгон жок. Деген менен жетишкендиктер дагы байкалды. Анын ичинен акыркы 3 жылдагы урунттуу учурларга токтолобуз. 2021 жыл. 2021 жылдын башында Садыр Жапаров 79,2% добуш алып, Кыргыз Республикасынын президенти болуп шайланды. Референдум өтүп, мамлекет президенттик башкарууга өттү. Жапаров Садыр Нуркожоевич Кыргыз Республикасынын президенти болуп шайланды деп эсептелсин. Спорт тармагында болуп көрбөгөндөй жетишкендиктерге ээ болду. Токио 2020 Олимпиада оюндарында кыз келиндер күрөшүнөн күмүш байгени Айсулуу Тыныбекова, коло медалды Мерим Жуманазарова алып, эгемен Кыргызстандын тарыхын жаңыртты. Алим Акжол Махмутов Олимп оюндарында экинчи күмүш байгени утту. 2022 жыл. Сентара компаниясы менен келишимге кол коюлуп, ага ылайык Кумтөр алтын ишканасы 100% Кыргызстандын менчигине өттү. Мындан ары Кумтөр кени толугу менен Кыргызстанга таандык. Башкача айтканда, Кумтөр Голд компания ишканасынын 100% акциясы республикабызга тиешелүү. Кыргыз-өзбек чек арасы боюнча акыркы макулдашууларга ылайык талаштуу аймактар такталып, Кыргызстанга 16 000 гектар жер берилди. Анын көпчүлүгү Жалал-Абад облусуна туура келип, чек аралаш аймактардагы тургундардын жашоосун жеңилдетти. Кыргызстан коопсуздугун бекемдеп, аскердик тармактардын материалдык техникалык базалары чыңдалды. Алсак Баткендеги бир катар чек ара посттору бекеттеринин имараттары курулду. Аны менен катар Туркия мамлекетинен учкучсуз учуучу аппараттар сатылып алынды. Аймактагы тынчтыкты сактап, эл журтубуздун коопсуздугун камсыздоого заманбап техникалардын болушу дагы өтө маанилүү фактор болуп саналат. Өлкөгө 100 өрт өчүрүүчү унаалар алынды. Унаалар паркы Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу масштабтуу жаңыланган. Мындай ири сандагы техниканы өлкөгө алып келүү президент Садыр Жапаровдон Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен болгон сүйлөшүүлөрдүн негизинде ишке ашкан. Билим берүү, саламаттыкты сактоо, маданият жана социалдык коргоо тармактарында иштеген кызматкерлердин айлыгы 50-100%га чейин көтөрүлдү. 2023 жыл. Алгачкы жолу Чолпон Ата шаарында адистештирилген жалпы билим берүүчү Акылман президенттик лицей ачылды. Анда балдар үчүн бардык шарттар камдалып, окутуу методикалары өзүнчө даярдалганы маалымдалды. Барселона футболдук клубунун Борбор Азиядагы биринчи академиясы Жалал-Абадта ачылды. Ага аталган футболдук клубдун президенти Жоан Лапорта, Барселонанын легенда оюнчулары катышты. Мында Борбор Азия боюнча таланттуу балдар кабыл алынып, машыктырылат. Мамлекет мындай зор жетишкендиктерди жерге калтырбай, спорттун бул түрүн колдоого алды. Эгемендүүлүк мамлекеттин негизги өзөгү. Ал азыркы муунга ата-бабалардын күжүрмөн эмгеги жана эрдигинин арты менен келгени маалым. Мындан улам аны көздүн карегиндей сактап, кийинки муунга өткөрүп берүү ар бир ата уулдун милдети экени айтылып келет. Ошол эгемендүүлүктүн баркын, кадыр баркын сактап, жакшынакай кылып, колдоп, ошону коргоп жашаш ар бир инсандын ыйык милдети. Эми эмне дегим келип атат? Эгемендүүлүк мына бүгүнкү күнү 32 жыл болуп атат. Ошо 32 жылдын аралыгында кандай болду? Эми кептин чындыгын айтыш керек. Бул эгемендүүлүк деген нерсе бир гана майрам менен чектелип келген мурун. Мен жеке пикирим да, мурунку жылдары. Ал эми мына айрыкча 2 жылдан бери бул өтө эбегейсиз жетишкендиктер, жакшы жаратуулар, бийиктиктер, ушундай жакшы нерселер жаралды да. Эртең 31 августта Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 32 жылдыгы Ош шаарында масштабтуу түрдө белгиленет. Ал эми өлкөнүн башка аймактарында дагы бул дата майрамдалат. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.